Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга жумушчу сапары менен келди. Коңшу өлкөнүн учагы Ош эл аралык аэропортуна келип конду. Сыйлуу конокту министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары эки тараптын делегация мүчөлөрү менен таанышкан соң Лейлек районундагы Маргум айылында жаңы курулган жалпы билим берүүчү орто мектептин ачылыш аземине видео байланыш аркылуу катышты. 330 орунга ылайыкташкан жаңы мектепти куруу 2021 жылдын июль айында башталган. Долбоордун сметалык наркы $3,5 миллион бааланган. Билим берүү мекемесин курууну Өзбекстан тарап колго алган. Мектепке Мырзабек Баятовдун ысымы ыйгарылган. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров орто мектептин ачылышы эки элдин ортосундагы чоң достуктун символу болуп калат деп ишенимдүү белгиледи. Ошону менен бирге эле жаңы социалдык имаратты куруп берген өзбек бийлигине терең ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы дипломатиялык кызматташтыктын өнүгүшү эки элдин мурдатан келе жаткан боордоштук, достук жана кошуналык тарыхый мамилелерибиздин жемиши деп эсептейбиз. Баткен областы Өзбек Республикасынын Фергана областы менен чектешип, ар тараптуу карым-катнаш, кызматташтык мамилелерди үзгүлтүксүз жүргүзүп келе жатышат. Анын далил катары Өзбек өкмөтүнүн колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Баткен областында социалдык объектилердин курулушу ишке ашырылып, сиздер менен биргеликте Лейлек районунун Маргун айылындагы Мырзабек Баятов атындагы орто мектептин жаңы имаратын салтанаттуу түрдө ачуу алдында турабыз. Белгилей кетсек, мектепти куруу жөнүндө макулдашуу өлкө башчысы Садыр Жапаровдун 2021 жылдын март айында Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында жетишилген. Бул демилгени коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев дагы колдогон болчу. Өзбекстандын премьер-министри дагы Акылбек Жапаровдун сөзүн толугу менен колдоп, мындай кадамдар бир тууган элдердин ортосундагы достук мамилелерди чыңдай берет деген оюн айтты. Ошондой эле ал кыргыз жергесине тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Amalga oshirilganini alohida ta'kidlash o'rinlidir. Qadrlуу кыргыз эли, бүгүн Маргум айылындагы мектептин ачылышына катышып жатканыма өтө кубанычтамын. Эки өлкөнүн бул жасаган кадамдары албетте достугубузду бекемдебей койбойт. Биз бир тууган өлкө экенибизди келечек муунга жеткиришибиз керек. Биз дагы ушул мектептен билимдүү жаштар жетилип чыгат деп терең ишенебиз. Кыргызстанга тынчтыкты жана өнүгүүнү каалайбыз. Xalqimiz nomidan Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалы менен келечегин талкуулады. Анда энергетика, айыл чарба, транспорт, чектеш соода жүгүртүү жаатындагы өз ара аракеттенүүгө басым жасалды. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов иш сапарынын алкагында президенттин чек арага жакын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чектеш аймактарынын акимдеринин кеңешинин 4-чү жыйынына дагы катышаары белгилүү болду. Айдар Темиралиев, Жантайым Акенов, Пирамида.